Салам достор, биз кайрадан кийинки мисалдардын чыгарылыштарын улантабыз. Анда алгач мисалдын суроосун окуп түшүнө алайлы. Текшерүүчтө 30 суроо берилген, ар бир туура жоопко 2 балл берилет. Ал эми туура эмес болсо жарым балл кемитилет. Эгерде болот баарына жооп жазып 30 балл алган болсо, анда ал канча туура жооп берген деген суроо экен. Суроонун шарты баарын эле түшүнүктүү болушет. Анда мисалды чыгарайлы. Биз мында мисал чыгаруу үчүн туура жооптордун санын x деп алайлы. Ал эми туура эмес жооптордун санын y деп жазып алайлы. Мисалдын шартында ар бир туура жоопко 2 баллдан берилет экен. Демек 2x деп жазайлы. Ал эми ар бир туура эмес жоопко жарым баллдан кемитилет экен. Башкача айтканда 0,5 y. Жалпы 30 балл алыптыр. Ал эми туура жана туура эмес жооптордун жалпы саны 30 болуш керек. Себеби 30 суроо берилген. Теңдемелер системасын жазып алдык. Эми ушул жерден биз x'ти табыш керек. Себеби суроодо туура жооптордун санын тапкыла деген суроо болчу. X табыш үчүн биз могул жерден y-тарды жоюштуруп алыш керек. Анын үчүн мына коэффициенттерин тең алыш керек. Мунун коэффициенти 1, 0,5ти 1 кылыш үчүн биз 2-ге көбөйтүп алыш керек. Демек, биринчи теңдеменин ар бир мүчөсүн 2-ге көбөйтөт экенбиз. 2-ге көбөйтө турган болсок 4x, 2-ге көбөйтсөк минус 1 болот y, барабар 30'ды 2-ге көбөйтсөк 60. Ал эми астыңкы теңдеменин өзүн көчүрүп жазабыз. Барабар 30. Биз могул жерден кошо турган болсок, y-тар жоюшуп кетет. Демек, ар бир мүчөсүн туш-тушуна кошобуз. Кошо турган болсок 5x, булар карама каршы болгон үчүн жоюшуп кетет. 60га 30'ду кошо турган болсок 90. 5x барабар 90, анда x барабар 90 бөлүнгөн 5. 90'ды 5-ке бөлө турган болсок 18. Демек, туура жооптордун саны 18 болуш керек экен. Ал эми туура эмес жооптордун санын табыш үчүн биз жалпы 30 болуш керек. Туура эместерди табыш үчүн 30'дан 18'ди кемитип коебуз. Y барабар 12. 12 суроого туура эмес жооп берген. Ал эми туура жооптордун саны 18. Демек, жооп 18.